Талас шаарынын бюджети ушул жылы 10%дан кем эмес өсүү алдында турат. Бул тууралуу шаар мэри Аскар Шабданов билдирди. Айтымында былтыр шаардын казынасы 153 миллион сомду төссө, быйыл аны 170 миллион сомго жеткирүү милдети коюлду. Быйылкы жылдын эсебинен жолдорду оңдоо, эс алуу жайларын, мектептерди куруу мерчемделүүдө. Эсептөөлөргө ылайык бул көрсөткүчтөргө инвестиция тартуу жана буга чейинки макулдашуулардын эсебинен жетишүүгө болот. Өндүрүштү өндүрүү боюнча бир жакшы алгылыктуу пландар бар. Тактап айтканда Кулброс компаниясы аркылуу Талас шаарына 1,5 миң орунду кийим тигүүчү фабрика буюрса пландап атабыз. Жерин уже бердик. Талас шаары боюнча орус тилдүү мектептери абдан бир чоң проблема көйгөй болуп атат. Бул проблеманы чечүү максатында биз Асафа фонду аркылуу 266 орундук мектеп курууну пландап атабыз. А кишилер кайрымдуулук фонд болгондуктан бизге каржылоону толук кандуу өстөрү берет. Биз жөн гана жерин беребиз. Буюрса февралдын ичинде, январь-февралдын ичинде буюрса бул иш башталат деген ойдо турабыз да.